Контракттын эң негизги максаты бул ошол үй бүлөнүн потенциалын карап, эмгектик потенциалын, мүлктүк потенциалын эске алуусу менен ошо тандалып алган үй бүлөлөр. Анан бизде район боюнча жалпы 911 үй бүлө бүгүнкү күндө жөлөк пул алат. Ошолордун ичинен булар тандалып комиссия аркылуу тандалды да. Анан булар өздөрү бизнес план түзүп, бизнес идеялары менен ошо өздөрүнүн бизнес проекттерин сунуштаган. Ал жактырылып, ошо көпчүлүктүн жалпы 74 тапшырган башында. Анан ошо 74-түн ичинен ошо 50 үй бүлө тандалды да. Анан эми буларды биз 3 жыл мониторинг этип, чогуу коштойбуз бул үй бүлөлөрдү. Жакшы бизнес идеялары бар, аракеттери бар. Эми буну эми ушул убакыт көрсөтөт. Азыр эми жакшы эле аракети менен алышып, аз акчаларын которуп атабыз, уже котордук, алышты. Эми буюрса ушул иш үстүндө иш алып барабыз деген ойдобуз, иш жүргүзөбүз деп булар менен. Бириккен уюм жана жакшылык менен күрөшүү программасынын текшериси барбы? Айтылып жатат ушундай пикирлер. Жок, бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен болуп аткан ошол соцпроект, бул ошол именно ушундай жакырчылыктан чыгаруу, ошол үй бүлөлөргө турмуштун оркурдаалынан чыгууга бир аракеттер да. Акыркы суроо да канекей. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айткан эле да, баягы бизде чынында муктаж 30 миң адам бар, ошол 300 миң алгандар. Бутуна туруп кетиш керек, идея ушундай да. Эми эң негизги айтып атпаймынбы, бул ошол үй бүлөлөрдү өздөрүнүн ошо турмуштук оор абалдан чыгаруу, пособияны азыр бул үй бүлөлөр соцконтрактка кошулган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө азыр 3 ай алышат пособиясын. Пока бул эми сразу эле жыйынтыгын алып келет дегенден алыспыз. Эми бул бара-бара убакыт керек. Анан 3 ай алышат. Анан үй бүлө ошол 3 жылдын ичинде коштолот да. Анан ошо байкалат. Өзүнүн жыйынтыгын алып келдиби бул долбоор. Кандай жыйынтыкка келдик, ошол убакыт көрсөтөт да буну. Сиздер мониторингке катышасыздар 3 жылдай. Чогуу ошол айыл өкмөттөр менен биргеликте, комиссиялар менен биргеликте. Жактар турса кыймылдай турат.